Кайсы беттиң менен мына 31-ге чыксын. Эмне деп кыйкырасың эмне? Өлүмүнө конкретно баласы себепкер. Барган эмесмин, утуруп атат булай. Өзүнүн бир тууганын өзү өлтүрүп тынды ушу кайнаган. Атаңды ушул жерден сабап өлтүргөн сенсиң да жанагы. Атак ошол убагында доверенность менен мага берилген да. Ушул үйгө кандай тиешең бар? Сен Москвада жүрбөдүң эле? Ошондой кагаз жазып алышкан да. Кара дуасын айынан Барчынбектин денесинен ийине зымдарды алып чыккан. Личный жашоосунда деп мындай толук ачпай эле койду. Булар соттого акча берип жатып коюп атат буларчы. Эмне шапкаланып атасың? Сен эмне өткөндө милициядан ушу Азамат Кудайбергенов өзүнө иш козгоп берилет. Үй атаңыз урайды. Өлүп эле калсаң болбойт атаңыз өлүп. Мына Бишкек шаардык соту эмне үчүн могу 3 келедей жетин кыздан менден ачык эле акча сурап атат. Барчынбек Бугубаевдин Бугубаев бул элге белгилүү акын, мындайча айтканда бир кылымда бир жарала турган акын. Бирок айла жок, ушу жолдошумдун тагдыры ушу кенедейинен жетим болуп өстү, энелик мээрим көргөн жок. Андан кийинки ушу биринчи алган аялы ушу кара дуба окутуп, жүрүп, тийип, акыркы өлүмүнө чейин ошол кара дуба менен өлгөнүн бүт журналистка, мынакей элге белгилүү журналист, жазуучу Абдысалиев агай билет. Манас таануучу, Манас изилдөөчү Турар Айталиева эже билет. Ошол Турар Айталиева эже кара дуасын айынан ушу Барчынбектин денесинен ийине зымдарды алып чыккан. Муну бүт интеллекция билишет. Азыр эми ошол 88-жылы эле үйлөнүп, 89-жылы 6 эле ай жашаган аялы 25 жылдан кийин келип туруп 2013-жылы мынакей ушул эки кызым аягандай катуу күйдү, тяжелый. Бул кыз менен 27 күн 4-чү горбольницада жаттым. Ушул кызым болсо 2 ай боюмда бар болчу. Как раз ушул маал болчу, мына май айынын башы болчу. Күн аябай ысык болуп, ушу эки кызым денеси кычышып, чыдабай калганда айла жок, Атбашка кеткен. Ал жерде телефон номер тартпагандыгынан пайдаланып, 2007-жылы эле Африс кайнаган, бул элдин бардыгы экен, анын Африс экенин билет. Барчынбек эле эмес, Барчынбектен башка да бир туугандары менен катышпайт. Алар менен да үй талашып, соттошуп келет ар дайым. Ошол 2007-жылы Барчынбекти мас кылдырып туруп, үйүбүздүн болгон документи митиркаларынан бери урдап кеткен. Ошол катылып жаткан документтерди ошо Мамытова Кымбат экөөнүн кийлигишүүсү менен урдалган. 2013-жылы именно ошол менин алсыздыгыман пайдаланып үйгө келип туруп Барчынбек аябай арак беришкен. Арак берип, без сознания кылып туруп, үйүбүздү 6 айлык мөөнөткө Бугубаев Шамилге бердим деп каттатып алган экен. Бирок мен боюмда бар болгондуктан Барчынбек мага айткан эмес, баягы ден соолугуна, балага, ичимде балага зыян келбесин деп. Бирок ушу Шаршен деген агайга, досуна мени салып барып, аялым айта албай атам, боюмда бар. Мен сага айтайын, ушу алдагандай болуп кетем деп, ушу балким ушу өлөрүн ошондо эле билсе керек да. Алдагандай болуп кетем, кандай болсо да сен күбө болуп калыс койчу деп айтып кеткен экен. Азыр ушу Шаршен агай сотко да барып атат, тергөөгө да барып атат. Ушу Бугубаев Шамил болсо, ушу колду койдуруп алгандан кийин мен Бугубаев Шамил арак ичип келип, атасына бир күн таң атканчакты биринчи келгенде эле ушу менин апамды сен сабап кетиргенсиң деп таң атканчакты чыр салып туруп кетти. 4 күндөн кийин биз Востокбияттан жолугуп, мындай анчалык зөөкүр деп ойлогон жокмун. Кел экөөбүз эне бала болбосок да эже инидей болуп ушу атаңды сактап калалы деп ошо маалда запой болуп ичип аткан Барчынбек. Анан үйгө алып баргандан кийин мен сурасам, бала эже мени атам өлүм алдында жатат дегенден келсем, атам аккордеон чертип отуруптур. Эмнеге үчүн силер мени ошентип чакырасыңар деп, мамам Мамытова Кымбат менен кимге Жолдошбек атама чыр чыгарып кетип калган, паспортум, телефонум, эмемдин бардыгы жоголуп кетти деген да. Ошондо 17 июнда кол койдурганда бул жерде нотариустан аябай грубый ошибка кеткен. Нотариус баланын паспорту жок, килейген үйдө оформить этип берген. Бул жерде биринчи ошибка. Анан азыр Мамытова Кымбат
Ал жерде добросовестная покупательница болуп калган, себеби баласынан кайнагам оформить этилген. Кайнагам болсо үйдүн 3 сотигин сатып, 11,5 миң долларды баласына берген, аялына берген. Күйөөмдүн бүт өлүмтүгүндөгү чыгышын ошо өзүбүздүн үйдүн акчасына, жердин акчасына жапты. Эми бул мамыттага кымбат жеке эле, бул эле үй эмес. Кааласаңыздар ушу Аскар Салымбековдон да сурап көрүңүздөр. Мырзабек Тойбаев драматург агайдын кийлигишүүсү менен Аскар Салымбеков агай 2000-жылы Барчынбекке азыркы мына Правда көчөсү, Бөкөнбаева менен Правда көчөсүндөгү Байсуу чоң кафенин центри менин жолдошумдун үйү болгон. Ошону 2002-жылы Барчынбекке биринчи аялы Мамытова кымбат, ошо Сакелеков Чынарбектен бир 5-6 жыл жашап ажырашып келген. Бул үйдү саталы, мен сага башка үй алып, башка жака кетебиз дегенде саттырып туруп, кайра 3-күйөөгө көлгө тийип кеткен. Мына ошону эгерде мен эле эмес, муну бүт интеллекция билет, бүт акын жазуучулар билет Мамытова кымбаттын аферист экенин. Мелис Арыпбек деген белгилүү журналист, публицист агайга айтып кеткен экен. Бул Мамытова кымбат менин түбүмө жетет окшойт депчи. Итак эле ушинтип мынакей акыры түбүнө жетип өлтүрүп тынды. 2014-жылы ушул үй оформление болгондон кийин баласы келип кайра сабай берди. Эң улуу кайната апа дейм, мен ошо келин кылып алган кайнагамдын үйүндө бети башынын баары көгала болуп качып кетти. Кыздарды болсо 2014-жылы детдомго алып кетишти. Жок, 2015 январдын 15-күнү алып кетти. Себеби бүт эшик терезе мешибизди талкалап салган, светтерисин баарын жуулуп салган, бияка неме кылбайм. Бугбаев Шамил Барчынбекти деди, мештин үстүндө турган тегерек темир болот го. Ошо мындай көсөгүч менен алды дагы, тегерек темирди ыргытканда Барчынбектин тисесине тийди. Ошондо кичинекей кызым ошондо 11 айлык болчу. Алдын алып отурган, түнкү саат 1:30 келди такси менен. Бугбаев, найди свой аэропорт, муну жөжөлөрүңдү ичип алып чыгып кет деди да. Андан мурун да уже токмок жеп эметип калганда Барчынбек баланы мага берип коюп эле шак чыгып кетти. Чыгып баратканда бетке чапты да, бетке коюп ийди. Ошенткенде эле Барчынбек ошону менен 2 күн жок болду. Бүт бардыгын талкаласам балдар ачка болуп, мен соцзащитага ыйлап бардым. Ага чейин дагы ушу 2-3 жолу өлөм деп Барчынбек качып эме кылганда, ушу Шарапат деген кайнежем экөөбүз такси менен кармап келгенбиз. Анан Барчынбекке ошо ачыкка чыгарып айталы, ошентсем айттым. Майраш, чыдай турчу, тиги. Эми ушунча топтоп алган 30 жылдык, 50 жылдык авторитетимди ушу бир алкаш үчүн, бир зөөкүр балам үчүн кетирбей эле койчу, сурадамды ошо. Ачыкка чыгарбай эле коелучу деп. Өлүмүнө конкретно баласы себепкер. Аны мына бир туугандары да айтып берип атат. Мелис Арыпбек агай да айтып берип атат. Эжелери айтып берип атат. Ооба, баласы сабап көгала болуп, ошо элден уялганда менин үйүмдө качып жүрдү деп кайнежемдин интервьюлары турат. Кайнагамды мынакей бул жерде азыр баласына айыпкер деген эме угусулган. Мынакей бул азыр кийимдерди өрктөп кубалап чыккан боюнча, мошенничество боюнча бир туугандарынын видеолору турат. Бүт Facebook'та, интернетте, YouTube каналда турат. Барчынбек болсо өлөөрүндө мага чалып атат. Акыркы кересин Майраш, тиги мен бүгүн түнү өлөм деди, ошо түнкү саат 11-де 16 сентябрда. Балдар алмалда детдомдо болчу. Майраш тиги мен балам дагы келип сабап атат, бүгүн түнү өлөм. Башыма эме коюп койдум деди, бир кагаз коюп койдум, келип алып алчы деп. Анан Барчынбек каза болгондон кийин барып Кочкорго коюп келгенден кийин барып карасам, мындай диванга таап албасын баласы десе керек, дивандын кычыгында мындай артына кычыгын аябай шкап катыптыр да. Алып ачып окусам ошо Майрашка үйдү оформить этип берип койгула, кыздарыбызды детдомдон алышыбыз керек деп жазып кетиптир. Ошо кечинде бүгүн түнү өлөм деди, уже эртең менен 10-да окусушту. Кайнагам болсо похоронно мен ошо туалетке кетип баратсам мага мынтип кайрылып туруп, экспертизага 15 000 берип баары жазат койдум, баары билген жагыңа кыл бар деп ошентти да. Ачык эле ошентип айтты.
өзүнүн бир тууганын өзү өлтүрүп тынды ушу кайнагам. Баласы, аялы. Анан ушинтип чырылдап жүрүп ушу Октябрь райондук сотуна кайрылдым. Кайсын Абакиров деген баардыгын изилдеп келип, ушу Мамутова кымбат менен Барчынбектин никеси ажырабай калгандыгын айткан. Мынакей, экөөнүн никеси ажырабай калган. Кайра эле муну менен никесин ажыратпай туруп, Сакелеков менен дагы кайра никеге отуруп атат. Эми аны менен ажыратпай келип туруп, кайра эле ал наследство алып атат да күйөөмө. Эми ошонун баардык фактысын коюп берсем, кече ошо Октябрь райондук прокуратурасынан эч кандай бу жерде мошенничество жок, мен ага иш козгой албайм деп Нурдан деген бала айтты. Анан анда мага кагаз жүзүндө отказ бер, мен эртең ген прокуратурага кайрылайын деп кече ошону сүйлөштүк. Октябрь райондук ошо соту Кудайбергенов Абакировдун чечиминде жазылып турат. Бу жерде бир жагынан карасаң бул добросовестный покупательница деп жөн эле формальный жасалганы байкалып турат. Экөөнүн ортосунда ЗАГС бар экен, ушуга соттук иликтөө керек деп конкретный соттун чечиминде жазып берип атса, ушу Кудайбергенов азамат мен Гүлнара деген адвокатым аркылуу акча суратты, $1,5 миң берсин дептир. Мен ошо 30-январь күнү бул кызым ошо детдомдон эпилепсия болуп чыкты, башында суусу бар. Эми азыр акчанын күчү менен дарылатып, Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Ал азыр кызы менен больницада жатат, андай акча таап бергенге мүмкүнчүлүгү жок да, ошентсе анда тияка чечип берейин дептир да. Тияка чечип бергенде ошо жетим жесир менден акча сурап аткандан кийин анан тияктан бекер чечип беришке эч мүмкүн эмес да. Явно акча менен чечип берген. 30-январь күнү мен больницада жатсам, мени жок, аныктама чыгарып атат. Ал жерде Кудайбергеновдун сотунда кайнаган, аялы, анан баласы үчөө эле жүрөт. Анан алардын адвокаты. Жумабаева Майрамкүл жок, баштай берели, ооба баштай берели. Анан могу 779 миң акчаны жокко чыгара, ооба. Ушинтип эле формальный, заочный чечим чыгарган. Анан бул жерде Пиримкулов Алтынбекке 2 жыл мурун эле ушу менин күндөшүм Мамутова кымбатты көздөштүргөндө Мамутова кымбат айтып атат. Мен ал үйдө добросовестная покупательница эмесмин. Соттор жөн эле чыгарып коюшкан. Мен ал үйдү салгамын деп атат. Ал үйдү мен салгам, жерди мен алгам деп атат. Кайра эле мына жогорку соттун чечиминде эки башка көрсөтмө. Эме соттун эмесинде протоколунда жазылып турат. Ал жерди мен сатып алгам, үйдү мен салдыргам деп атат. А тергөөдө Пиримкуловдун протоколунда жазылып турат. Ал үйдү Бугубаев Барчынбекке мамлекет берген деп жазылып турат. Эки башка чечим, эки башкада эми баардык ишти доказать этип колуна салып берсем дагы, бул Пиримкулов Алтынбек срок давностиси өтүп кетиш керек болуп атат. 2015-жылы өрттөп колап чыкканда, мына азыр 6 жылдан кийин араң иш козгоп туруп соттон өткөрдү, бирок бул кыскарат экен. Булар дагы ошону күтүп атышат. Мына 3 жылдан бери делону кармап жатат. 2019 козголгон. Шамил деген сенсиңби? Кайсы үйгө, кайсы адреске? Суамбердиева 108-ке келбедиң эле өзүң? Экөөбүз 2 саат кухняда отуруп сүйлөшпөдүк белек? Айтпадым беле? Айланайын. Жаңылып калдыңыз окшойт байке. Байке, сиз мен сакалың өрттөнгөн акбак бала турбайсыңбы? жооп берип коюңуз. Карганбай бар, кетчи бар, башты отпай. Кимсиң сен өзүң? Үйгө келип туруп, экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Караган мен деле билем, мен деле каргасам болот. Каргабай кашайып, кара жерге кирсен атла. О чыркыраган кичинекей 3 кызды көрдүңбү мынакей? Ана кайсы бетиң менен айтасың, мен тааныбайм, келген эмесмин. Мага эмне деп кыйкырасың энде? Эмне келип алып кыйкырып атасың? Угулуп атпай, жакшылык угулатпай. Уксаң эмне мага жугундасың? Площадь эмес. Площадь эмес. Бияк мындай. Акпасың, өлүп калышың. Тетиги кичинекей балдарды көрдүң мынакей? Кайсы бетиң менен үйдөн аталышың? Сен түрбөдө чиришиң керек сен. Атасын düşürчү да, мынакей карашы мына. Бар тең мына. Биреки жооп берип коюңуз. Бар тең мына атаңдын копиясы. Мына бул Сиз бул жерде канча жылдан бери жашайсыз? Көп жылдан бери жашайбыз. Канча жылдан бери? Точнее 2004-жылдан бери. 2004-жылдан бери дайыма ушул чыгарып алды. Дайыма эмес, келип кетип жашайбыз да. Молда болсоң уйун. Молдолор сайыл.
Кыйкырынбачы байке бакта кичинекей балдар турат байке бакта. Барчынбек эмес. Үйдө ким өткөзүп берген, ким кол коюп берген? Атам Бул кыз неме? Барчынбек Бубаев. Тавернист бар. Турат. Ошондойбу? Ал тавернисти жокко чыгарышкан. Что атам жинди мындай невменяемый депчи. Ошондой кагаз жазып алышкан да. Октябрьский соттон бул эжелер. А так ошол убагында доверенность менен мага берилген да. Ошондо сиз кайсыл мектептен бүткөнсүз? Бул жакка катталганда сиздин бүт окуган жериңиз? Мен жөнүндө сурасаңыз, чет жакта жүргөм, областтарда жүргөм, тиякта төрөлгөм, биякта жашагам да. Алгач ирет атасын 27 жашында аскерде кызмат өтөп жүргөндө таанышат. Армияда жүрсөм балдар келип айтышты, ошо желекке чыккан балдар смен болуп чыгышат да. Ошолор келип айтып коюшту. Бугубаев, сен деген атаң сурап кетти депчи. Койчу, билесиң да, менде ата жок да каякта. Деп тамашалашпай балчандар менен. Чын эле келип кетти, площадьтан жолукту, сурады. Окшош экен сага дагы деп небет кылды. Аны ким болду экен деп ойлонуп жаткам. Анан эртеси күнү ошо келиптир атам. Көргөндө эле тааныдым, алыстан келатканда эле. КТРКда жүрөт. Атамды мен 2004-жылы эмес, атамды жакында эле тааныдым, жакында эле көрдүм дегенчи. Сиз канча жашыңызда көрдүңүз атаңызды? Канча жашыңызда байланыштыңыз? Эми көбүнчөсүн сиз экөө, сизге дагы эч кимге деле неме болбой эле койсун, а? Личный жашообузга көп мындай толук ачпай эле коелу. Бирок ошентип жооп берген экенсиз да. Мен атам менен армиядан кийин жолуккам депчи, ошол нерсени тактап коюлду. Ошентип айтылган болчу. Эгерде аябай эле ал важный болсо, атам азыр жок жаныбызда. Ошол эле да. Барган эмесмин, урдуруп атат бул. Бул саясатта жүргөн киши, өмүр бою саясатта, площадьта, митингде жүргөн кишилер буларчы. Кайсынысына ишенебиз булардын? Кыйкырбачы кулак. Кетим жок такмак. Үйгө келбедиң беле? Кыйкырбай эле сүйлөчү. Агам, убада бердим эле, макул байке берем, чечилсин деп. Үй атаңыз урайын, өлүп эле калсаң болбойбу атаңыз өлүп. Сакал койгондун балекетти аласыңбы? Провокатор деп муну кулакка тийин Бийик көтөрүлө кыйкырын. Жок, кыйкырган эмне? Бул сенин атаңдын балдары. Тияк сүйлөсүнбү же ким сүйлөсүн? Бул сенин атаңдын балдары, туурабы кыздар? Туурабы? Концертин мындай койбо да байке. Концерттин балекетти аласыңбы? Чыгар колду чөнтөктөн. Үйгө келип сүйлөбөдүң беле мага, убада бербедиң беле? Берем кыздарга, чыгып кетем деп. Сен ушул үйгө кандай тиешең бар? Сен Москвада жүрбөдүң беле? Тентип. Бугубаевдин балекетин ал сен. Бугубаевдин балекети. Бугубаевга сага тиешең жок. Атаңды ушул жерден сабап өлтүргөн сенсиң да жанагы. Аны далилдер бар. Акбак. Далилдер бар жанагы. Ақтан дил деген эме өккө жашачы. Мага чалып туруп келди, так. Ана не бала, кандайсың деп өкөбүз жакшы сүйлөштүк да. Байке эме, анда сакал койгон эмес, татакал болчу. Анан айланайын. Атаң деген белгилүү, кыргыз элине таанымал, улуу адам, чоң акын. Чоң акын. Мына десем, анан айттым. Сен ал үйдү салбасаң, Москвада жүрсөң, азыр келип алып эмне аларды чыркаратып 3 кишикейлерди чыгардың деди. Мынакей. Мынакей. Көрдүңбү мына? Мына муну кеп өтөсүң. Сырылдатма эшек. Жуқылдатма сен. Атамды сабап жүрүп бүткөнсүң. Эмне чыгарасың? Сен кимсиң мени чыгаргыдай? Киргиле. Азыр мен жашап атам. Киргиле. Атаңды баш эшек. Эмне шапкаланып атасың? Сен не өткөндө милициядан эчтеке дебей турсаң, мен үстүмөн арыз жазып койгон. Мени сабап атат деп. Сен атаң Монгусчу атасының кандай сабап? Монгусчу Баресян. Чаппайлы койбойсуң булардын көзүнчө. Кимдин көзүнчө? Сен ушулардын көзүнчө атасың кандай сабап эле. Мына могу жерде. Бекке койгулап чыгаган мына. Барчынбекти бекке койгулап Бүгүнкү иш боюнча кыскачараак айтып берсеңиз агай. Бул аялы өкө чогуу жашашты, бул Майрам Жумабаева деген. Агай ушул жерде жашашты? Жашашты да. Анан бул жерде көп тегеректе айыл өкмөттөрүн баары билет.
Бияқта. Бул жакта чыгармачыл Сыймыт Бекшекеев, Калыбек Нурлан Калыбеков, баягы өтүп кетти Жаныбек Жанузак чыгармачыл инсандардын айылы да ошо жерчи. Анан ал ошол жерде жашаган. Або ушумшук бала анда ЖТда жок, Москвада тентип арак ичип энеси менен жүргөн неме келип анан атасы ошо өлөрүн билгенби же өлтүргөнү келгенби иши кылып алып туруп келип атасынын жанында атасы ошондо мага үйгө келип могу китебине кол коюп берген да, Мелис байке мына 3 кызды болдум деп. Эгерде ал кызды болбосо могу бир эки кызынын атын бар эс жан деп өзү койгон да. Документтерде бар тире эс анан жан да. Эми кайдабыр тиешеси жок. Андан кийин 3 эрге күйөөгө тийиптир мунун энеси кымбат деген. Милицияга да алып барып камалды. Анан бул энеси мынакей. Мына Барчынбектин эле копиясы мына кызыча. Анан ошо 3 кыздын чогуу жашап аткан, анан документти тууралап өткөрүп берем деп булар жетишпей байкуш эмени өлүп калды. Анан жана жанында жүргөн автомобиль деген айтат, мени да кууп чыкты, экөөбүз да ошондо сабага депчи. Карабайсыңбы лөкөйгөн здоровый деме. Ошол. Эми сакал коюп алып туруп молдо болуп алыптыр. Эч жокто болгону ушул. Анан бул жерде бул эгерде 3 кызын мен көрбөсөм, ушул кыздарына мен көрүндүк бербесем, бешик алып бергем да. Экөөнүн жашаганын билем да. Анан эгерде ал башка бир күбөлөрдөн төрөп алса, буларга тиешеси жок болсо, анан бул аялдын чындык анда айтат элем бетиң жок анан эмне жаманат. 3 кыз Барчынбектен өзүнө окшош. Анан карачы, ишенбейт элем да, бирок Барчынбек деп өзүнүн атына окшоштуруп кызын бар эс жан дегенде эле турат да, карачы. Ушул силер ошол чындыкты чалыштырышат. Бул эки шумшук акмак бала мына тетигинде сот карап атат. Болгондо да жана Жээнбаева Альбина Бектенова деп туруп Кумтөрдү 5000ге жыкпадыбы? Ошол сот айым Октябрьскийде карап атат. Баягы мен дагы серик окшоп чакырышып, анан күбө катарып ошолорду көрсөтүп айтып бердим да. Соттук процесстерге сиз такай катышып атасыз, артан? Жок, мени чакырды, баягы барып катышып күбө катарып, чакырган учурда. эмнеки документ кагаздарды көрсөтүп бердим, ал сот ынанды да. Эми кара. Анан бул Барчынбектин көзү түрү кезегинде мына. О жаш кезиндеги сүрөтү да. О Барчынбектин колу көрдүң кайрада мына. Мелис байкеме эки дүйнөнүн бактысы толук болушуна тилектешмин деп иниңиз Барчынбек деп 22-си 2015. Ошол жылы өлүп калды да ошолчу. Ушул каза болгондо бул китепке Ырысбайдын китебине Ырысбай Абдыкадыров бул Барчынбек Бугубаевдин 5 ырына оон жараткан. Барчынбекти сыйлапчы. Ырысбай Абдыкадыров деген бул. Ошонун китебин жазган мен. Мына автор көрдүңбү? Кайсы беттиң менен мына 31-ге чыктым. Мунун үстүнөн азыр 6 кылмыш иши козголгон. Азыр мен чыйылдап келип аткан булар соттого акча өртүрүп жаптырып коюп атышат буларчы. Эмне үчүн ошо мына Бишкек шаардык соту эмне үчүн могу 3 келедей жетин кыздан алып менден ачык эле акча сурап атат. Тиги $1,500,000 берсин депчи. А мен могу кызы менен реанимацияда жатсам, Мамытова кымбат ага акча берип туруп, үйдү өзүнө чечтирип алып атат. Ушу Азамат Кудайбергеновдун өзүнө иш козгоп бергиле. Эмне үчүн могу 3 келедей кызды чырылдатат? Урматтуу блогерлер, урматтуу журналисттер, ушу Барчынбек Бугубаевди тааныган кесиптештери, журналисттер, сиздерден өтүнөт элем деги эле кыргыз эли ушу кичинекей 3 Барчынбектин артында калган, ушу Барчынбектин өзүнүн ата мээримин көрбөсө дагы, хотя бы ушу атасынан калган үйдө чоңойгонго каралашууга
сиздерден суранам ушул кетип аткан берүүнү кыргыз элине таратып, жана ошондой эле Камчыбек Ташиевден, Садыр Нуркожоевичтен жакын тааныштарыбыз ушуну көрсөтүп берип койсоңуздар деп суранат элем. Менин 3 кызым детдомдо, мындайча айтканда, балдардын түрмөсүндө азап жеп жатышты. Ошондуктан ушу 3 жетим кызга кайрымдуулук кылып, ушу соттун чечимдерин ар бирине көзөмөл салып берүүңүздү өтүнөм.